ар түрдүү окуяларды угуп жүрөгүң чочуйт да чындыгында. Маданияттын мыкты кызматкери Динара Тилекеева быйыл 25 майда өтүүчү акыркы коңгуроо салтанаттарына бир эле бүтүрүүчүнүн энеси катары эмес, өзү да 20 жылдык жолугушууга барууну көздөп турган чагы. Сүйүктүү билим уясын аяктаган күндөрдү эстегенде ар дайым көзүмө жаш алам деген өнөр адамы учурда акыркы коңгуроо салтанаттары жагымсыз окуялар менен коштолуп келгендигине биринчи кезекте ата-энелердин кайдыгерлиги себептейт. Биз бүткөн учурда ошондой шан шөкөтү жок болчу. Эч кандай вечери жок эле, жөн эле бүтүрүп кеткенбиз. Аябай жүрөгү сыздап, азыр мен сенден кыйын, сен менден кыйын болуп ошо баягы акча таап атсак, жашообуз жакшы болуп атса, мен ойлойм да, балдарыбызга ошончолук толук кандуу тарбияны бериш керек. Анан сөзсүз отчет болуш керек да. Жөндөн жөн эле же болбосо муну паланчанын баласы мынча сом көтөрүп жүрөт экен, мына сен ашыгы менен көтөрүп жүр деп ошондойдон болуп аткан нерсе болуш керек деп ойлойм. Келечекте мыкты программист болууну алдыга максат кылып, мектепти ийгиликтүү аяктап жаткан Аруке Капарова болсо, классташтары менен ар кандай кечелерден баш тартышкандыктарын айтып, биз үчүн мектеп намысы баш корунда дейт. Мен өзү андай нерселерге каршымын. Анткени биз мектептин деле чечтин анча деле мындай булгабыз келген жок. Ошон үчүн өзүбүз деле чечтик. Өзүбүз классташтар болуп чечтик. Окууну бүтүп, анан кийин мүмкүнчүлүк болсо өзүбүз өткөрүп алабыз дедик. Коомчулукта акыркы мезгилдери өз баласынын ден соолугунан да куруу намысты жогору койгон ата-энелердин аракеттеринен улам, учурда айрыкча акыркы коңгуроо салтанаттарын өткөрүүдө тийиштүү кызматтар тарабынан атайын чектөөлөр киргизилүүдө. Бул жылы да ага карата даярдыктар күч. Бүгүнкү күнү шаардык мэрия тарабынан, ички иштер кызматкерлери тарабынан ушу акыркы коңгуроо күнү биздин мугалимдерибиз, милиция кызматкерлери, шаардык мэрия тарабынан атайын рейдтер уюштурулат жана ошондой эле 24 саат бою бизде дежурстволор уюштурулат. Кайсы учур болбосун, ар бир баланын коопсуздугу ар дайым башкы орунда турары бышык. Ал эми 25 майда болсо бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугу жергиликтүү күч түзүмдөрү тарабынан өзгөчө көзөмөлгө алынмакчы. 25 май коомдук тартипти сактоо жана жол кыймылын көзөмөлдөө боюнча облус аймагында 800дөн ашуун кызматкер күчөтүлгөн тартипте кызмат алып барышат. Эртең мененки саат 8ден тартып бир группа өзүнчө иш алып барат. Ал эми кечки саат 8ден тарта клуб, кафе, ресторандарга өзүнчө кылмыштуулукту болтурбоо максатында атайын рейдтер өткөрүлүп, текшерүүлөр жүрөт. Башкысы акыркы коңгуроо жашоонун акыркы күнүнө айланбашы үчүн бир эле тийиштүү кызматтар, мугалимдерибиз, айрыкча ата-энелер өз балдарына болгон көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Буга чейин дал ушул 25 май күнү бүтүрүүчүлөрдүн катыштыгы менен ар кандай кылмыштардын катталышы, эң өкүнүчтүүсү өлүм менен коштолгон кырсыктардын жүз бериши баарыбыз үчүн бүгүнкү күндө чоң сабак болушу керек. Улкан Кожоева, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.